Калышева Гүлсия, 2-класстын окуучусу Кадырбеков Нурисламдын чоң энеси, окуу эстафетасын кабыл алдым. Жана Казалы Абиров атындагы орто мектеп үчүн койчу, жолборус жана түлкү аттуу чыгарманы окуп берем. Койчу коюн жайып жиберип, арчанын түбүндө көлөкөлөп отурса, бет алдына жолборус келатат. Аны көргөндө аябай коркуп, таягын колуна алып, ордунан учуп турат. Оңой оокат өзү эле табылган үчүн жолборус сүйүнсө да койчунун колундагы таякты көрүп, кокус атып жиберсе өлүп каламбы деп каккан казыктай былк этпестен туруп калат. Ошентип экөө бири-биринен коркуп ордунан козголбой тиктешип тура беришет. Аларга жакын жерде түлкү жүргөн эле. Ал койчу менен жолборусту көрүп, булар бири-биринен коркуп турган экен, ушундай учурдан пайдаланып калайын деп ойлоп, жолборустун жанына жылып келет. Жолборус аке, эмнеден коркуп турасың? Коркуунун эч кереги жок. Басага алып жеп албайсыңбы? Дейт түлкү. Сенин башың жок, деди жолборус каарданып. Көзүң сокурбу, колуңдагысын карачы, тарс эттирип атып жиберсе, мен эмне болорумду билесиңби? Бирөөгө акыл айтканда эмне кыласың, байкуш? Андай болсо жолборус аке. Андай болсо жолборус аке, деп жойпуланып, мен ага барып сени аман калтырууну сурайын. Эгер иши ордунан чыкса, мага эмне берер элең? Эмне кааласаң ошонун баарын берем, деди жолборус. Түлкү жылт койгон бойдон койчуга жетип. Койчу аке, кан соргуч жолборустун алдында эмне турасың? Ал сени азыр эле жеп койгону турган экен. Ансыз да аябай коркуп эс үчүн жоготпой, койчу түлкүнүн бул сөзүнө аябай кубанып, эмне кааласаң ошону берейин, мени мындан куткарсаң эле болгону, деди. Анда түлкү, мен арага түшүп жатам, эгер өлүмдөн куткарсам, мага эмне берер элең? Мен көптү сурабайм, сен этиңден 2 тиштен берсең эле ыраазымын. Койчу бул шартка макул болду. Түлкү кайра чуркуп жолборуска келди да: Жолборус аке, сен абдан узак жашайт экенсиң. Ары айтып, бери айтып жатып кепке аран келтирдим. Аябай каарданып турган экен. Эми тезирээк качып жөнө. Кокус тиги кайтадан каарданып тарс эттирип атып жиберип, шоруңду кайнатпасын, деп шаштырды. Жолборус түлкүнүн сөзүн угар замат 4 аягы жерге тийбей көздөн кайын болду. Жолборустун качканын көрүп койчу эсин жийди. Түлкү ошол замат койчуга жетип келип: Койчу аке, убадаңды аткарасыңбы? Деп шыйпаңдады. Аткарам, деди да койчу көмкөрөсүнөн түштү. Түлкү анын этинен тиштемекчи болуп тумшугун тийгизгенде, койчу өкүрүп бакырып жиберди. Ошондо түлкү коркконунан тай чабым жерге секирип барып араң токтоду да: Бул кыйкырган сенби же башкабы? Деп сурады. Анын сага эмне керегине? Сен өзүңдүн ишиңди иштей бергин, деди койчу. Жок, койчу аке, мен аны жакшылап билбей туруп жаныңа жакын барбайм, деди түлкү жүрөгү дүпүлдөп. Эмесе айтып берейин, жакшылап угуп тур, деди койчу. Өткөн жылы катуу ачарчылык болбодубу? Оозго салар эч нерсе жок, карайлап калдым. Ошондо бир ургаачы тайганым бар эле. Ал 2 күчүк тууптур. Айлаганча экөөнү тең жеп алдым. Ошентип алар менин курсагымда чоңоюшту. Азыр сенин жытыңды алып менин курсагымды жарып чыккан жатпайбы? Бакырып өкүргөндө ошолор. Түлкүнүн душманы тайганда, муну угуп эми эмне кыларын билбей: Койчу аке, баарына ыраазымын. Мен качып кеткенче ичиңдеги 2 тайганды чыгарба. Бул жакшылыгыңды өмүр бою унутпаймын, деп жалынды. Андай болсо качып жөнө, тез, деп койчу түлкү карап турсунбу? Жерге тийсе тийип, тийбесе жок, бескен бойдон токойго кире качты. Алардан амал кутулган үчүн койчу аябай кубанып кала берди. Азаматсыңар балдар, кана бул жумок жөнүндө эмнени түшүндүңөр? Мен Койчу менен жолборус бири-биринен эмне деп коркту? жолборус деген койчунун колунда таягын мынтык экен деп коркту. Жолборус деген койчу жолборустан эмнеге коркту? Койчу деген жолборус деген мени жеп салат деп коркту. Алардын жанында ким карап турду эле ошол? Түлкү. Түлкү менен жолборус эмне деп сүйлөштү? Жолборус аке, койчуну жебейсиңби деди. Андеги сенин башың жок, ал мени тарс этип атып салат, деди. Анан
Калганы. Койчу менен түлкү эмне деп сүйлөштү? Койчу менен түлкү деген сүйлөштү. Койчу аке, канын соргуч жолборстун жанында эмне күтүп турасың? Тарс ettирип эле чаап салбайсыңбы дейт. Ал деген мен сени эгерде куткарсам, сен мага эмне үйрөт элең десе, эмне кааласаң ошону берем дейт. Анан түлкү болсо мынтип айтат. Мен анча көптү деле сурабайм. Болгону эки этиңди тиштеп берсем эле болот дейт. Анан деген мейли убадамды аткарам дейт. Анан түлкү болсо жолборско былт эте жыгылат. Жолборско барып эмне деди жолборска түлкү? Жолборс аке, койчуңду жебейсиңби деди. Тиги жолборс болсо түлкүгө мынтип айтты. Сенин башың жок, ал мени атып салат деди. Кана балдар эми түлкү менен койчу аягында эмне болду? Койчу убадасын аткардыбы түлкүгө? Кана ким айтат? Түлкү деген барып туруп койчуга мынтип айтат. Койчу, менден көп деле нерсе сурабайм сенден. Сен мени тиштесең эле бүттү, ошол эле керек мага дейт. Түлкү тиштейин деп атканда деген тиги койчу деген бакырып, анын ичинде тайгандар бакырып деп түлкүнүн жүрөгү түшүп качып кетет. Мына эми мен бул китепти окуу кутучасына салам, кийинки окурманга жөнөтөм.